Өзгөчө сезимдерди козгогон мына ушундай жалп сонун чыгарма биздин сүйүктүүлөрүбүзгө арналды. Демек, сүйүктүүбүз жаныбызда болсун, сүйүктүүлөргө жүрөгүбүздөгү жалындуу сонун сезимдерди арнайлы, эркелетели, эркелеп жашайлы. Ошондуктан сүйөлү, бул жүрөктөгү сезимдер эч качан өчпөйт экен. Сүйүктүү адамыбыз ар дайым биздин жаныбызда болуп, биздин курчагыбызды, биздин жан дүйнөбүздүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн ээлеп турсун демекчибиз. Биздин студиябыздан бизди конок келип калган учуру биздин студиябыздын биринчи коногу менен дагы тааныштырып кетели. Студиябыздын биринчи коногу ким деп жатсаңыздар, анда студиябыздын биринчи коногу жаш ишкер Темирлан Болотбеков. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Таң эрте ушундай бир өзгөчө маанай менен, өзгөчө мындай эмгектериңиз менен бизге келип калдыңыз. Айтсаңыз, Темирлан мырза, негизи эле сиз өзгөчө ушундай бир кыргыздын уникалдуу болгон, мурасы болгон биздин оймо чиймелерди ушундай биздин аксессуарлар деп коелу, күнүмдүк жашоо турмушубузда колдонуп аткан ушундай бир сумкаларга, капчыктарга оймо чиймелерди түшүрүү менен алектенип келесиз да. Канчанча жылдары бул эмгекти баштап калдыңыз, кимдин аркасы менен, кимдин идеясы менен дегендей? Бул негизи ушул кесипти окуганбыз. Өзүм Тамчыда төрөлгөм. Ошол жерде 7-чи класска чейин окуп, анан Чолпон Ата шаарына художественный интернатка баргам окуганы. Ал жакта Исаков Дүйшөн агайдын колунда өсүп, анан 9-ду бүтүп, бияка келип 18 бала бүткөнбүз. Ошо келип тапшырганбыз да бияка. Жарымы художественный академияга, жарымы Чуйков атындагы училищегачы. Анан мен ушу училищега барып тапшырып, именно ушу кесипти тандап, ушу кесипти окудум. Ал жакта Чаланов Ишен агайдын колунда окугам. Демек, өзүңүздүн эле ошол билимиңиз аркылуу анан ошол ишкерликти баштап калдыңыз, Бул жерде биз ар түрлүү кооздуктарды көрүп турабыз. Деги эле бир баштыкчаны жасаганы канча убакыт кетет сизге? Бир баштыкчаны жасаганга турбай отуруп иштесе бир күн жасаса болот. Эми ордугуна, көлөмүнө жараша да. Азыр интернеттин заманы, аламдашуунун заманы да, анан интернетте оймо KJ деп атайын дагы бир дүкөнчөңүз бар, аны дагы жакшы билебиз. Буйрутмаларды ошол жактан аласыз дегендей. Анан кандай бир сурамжылоолор менен кайрылышат биздин кардарларыбыз? Эми индивидуальный деле заказ алабыз кээде интернеттен көрсөтүп, мондай сыяктуу кылып бериңиз, же сыртына оймо түшүрүп бериңиз депчи. Анан ошонусун жасап беребиз, а так көбүнчө өзүбүздүн фасондордо, өзүбүздүн дизайндарды алат. Бүгүн биз болсо кыялдар жөнүндө баарлашып жатабыз эфирибиздин алкагында. Деги эле сиздерди кыялы орундалган инсан катары сизди эсептесек болобу? Деги эле кыял кечисизби? Ошол жөнүндө сурамым келип турат. Бүгүнкү темабыздын алкагында. Ар бир адам эле кыял кечиш болсо керек. Ага кыялданабыз. Келечекте балким аты чыккан, дүйнөгө аты чыккан брендтерден болуп кетебизби, ким билет, балким аракеттенип атабыз да азырынча. Анан Темирлан мырза, ушундай бир кайыштарды деп койсок болот, мына өзгөчө эфирден да көрсөтүп коелу. Бул материалдарды кайсыл жактан аласыз? Бияктан эле, кыргызстандык эле, сырты уйдун териси да. Необработанныйчы, кожзаводко алып, өзүбүз лекалды коюп, чийип, кесип, анан өзүбүз ушундай деңгээлге алып келебиз да. Оймо чиймелерди кимдер чийип берет? Мисалы, айымдар оймо чиймеге көбүрөөк жакын эмеспи? Анан балким сиздин келинчегиңиз же үйдөгү баягы ишкерлик кылган ата энеңиз менен биргеликте дизайндарды каяктан аласыз? Өзүм чийем бүт баарын. Өзүм сүрөттү окуп, ушу оймону өзүм чийем да, оймо сумканын фасондорун өзүм чийем. Демек, ошол окууну бүтүп эле, ошол окуунун аркасы менен дагы ушундай ишкерликти аркалап, анан ошо сүрөтчүлүктү дагы, дизайнерликти дагы, бул сиздин иш негизи көптөгөн эмгекти талап кылат да, ачыгын айтканда. Мээнет керек дейт, анан изденүү керек дейт. Анан азыркы учурда баягы адамдардын табитин дагы таба билген дагы оорураак болуп калды, Ооба, азыр ар ким вкусу ар кандай да. Ошо көбүнчө ушундай этностилде калабыз да. Кыргызстанда ушундай жасаса болот экен деген эмени билгизипчи.
Кыргызстанда негизинен сизге окшогон жаш ишкерлер көп да. Анан ушундай Кыргыздын баягы улуу мурасы болгон ушундай оймо чиймелерди жеткирүү бул негизги сиздин тилегиңиз да. Анан мисалы чет өлкөдөн келген биздин туристтерибиз болот, же болбосо башка өлкөлөрдөн келген меймандарыбыз болот. Анан атайын ушундай бир иш аракетиңизди көрүп кетели деп иш аракетиңизге кызыккан инсандар болду беле? Ооба, чакырып калат, бирок учурда азыр көлдө иштеп атабыз да. Өзүм да азыр студентмин, искусство университетинде окуйм да, Бешеналиевадачы. Быйыл бүтүп аткам да, ошо дипломный работага байланыштуу бияка келип, ошо окууга байланыштуу бияка келип дипломду тартып аткам да. Аз ошо иним иштейт, мен иниме заказдарды берип коем, ал көлдөн иштеп мага салып ийет. Ушундай заказ эметебиз да. Көл жергесинен дагы эмгек кылып, сиздин иниңиз менен биргеликте, демек үй бүлөлүк ишкерлик десек болот да. Ооба, үй бүлөлүк деп деле койсок болот. Байкем деле кээде бошоп калганда иштеп калат алар. Анан айтып коет эмеспи, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп, да кандай таланттарыңыз бар биз билбеген. Ошол жөнүндө сурагым келип турат. Талант деп калдык, баягы катылып жаткан жүрөктөгү бир сонун таланттар болот эмеспи? Анысыңар кандай дагы башка ушундай баягы өнөр дүйнөсүнөн башка кандай өнөрлөрүңүз бар? Өнөр дүйнөсүнөн башка өнөр эле го дейм, сүрөткө байланыштуу бүт эле. Акварель кырдайсыз. Балким тамакты жакшы жасайсыз деген сыяктуу. Жаш кезде чыз. Азыр ушул эле өнөр менен, Ооба, сүрөт. Эми алдыда сүйлөшүп калдык. Жакшы чоң пландарыңыз бар экен. Кандай бир максаттарыңыз бар? Алда максаттар буюрса чоңойтуу, муну дагы өстүрүп, дагы фасондорду мындай бийик деңгээлге чыгарыш керек да. Оймолорду Кыргыздын атын чыгарганга аракет кылыш керек. Демек, ушул жасап аткан иш аракетиңиздерди, мисалы үчүн дүйнө элине таанытуу же болбосо Кыргыздын ушундай бир баалуу мурастарын дүйнө элине таанытуу, эң негизги максатыңыз. Анан студиябызга атайын көбүнчө мен көзүмө ушул айымдардын көтөргөн сумкалары көзүмө учурап атат да. Анан азыркы учурда сизге буйрутма кылганда айымдар көбүрөөк буйрутма кылабы же мырзалар көбүрөөк? Албетте айымдар көп кылат. Мырзалар деле кылат, бирок айымдар көбүрөөк кылат да, ошон үчүн мындай наличие жасап коебуз да. Мырзалардыкын на заказ жасап беребиз. Жөнүндө айтып калды, кыялдар орундалат деги эле 3 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз мына? Көзүңүздү жумуп алып мына 3 жылдан кийин өзүңүздү кайсыл жерде мындай кыялыңызда? 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин. Билбейм, эртең эмне болуп кетебиз билбейбиз да, бирок. Жок, мындай элестетип көрсөңүз өзүңүздү. Өзүм азыр негизи режиссер кинодо окуйм да. 3 жылдан кийин балким кино тартып, бошоп калган убакта ушуга алектенип жөнөкөй адам болом го дейм. Бул жааттан да өзүңүздү сынап көргүңүз келет деги эле да? Ооба. Жакшы экен. Акчаңыздарда акча толсун деген тилекти айткым келип атат. Анан өзгөчө биздин көрөрмандарга да көрсөтүп кетели. Ушундай Кыргыздын уникалдуу баалуулугу болгон, улуу мурасы болгон оймо чиймелерди атайын биздин ушундай кайышка оймолорду чийүү менен биргеликте бул өзгөчө көзгө жагымдуу дагы. Анан мындайча айтканда Кыргызстандын символикасы деп да койсок болот. Себеби бул оймо чийме тиги багы кыргыздар ушул биздин заманда жаралгандан бери оймо чийме келатат дейли. Ооба. Негизинен Темирлан мырза айтсаңыз, адамдар ийгилик жаратыш үчүн кандай аракеттерди жасаш керек? Негизи эле ийгилик деген эмне сиз үчүн? Ийгилик деген мен ойлойм, өзүң сүйгөн кесипти тандап, ошого бериле иштесең, ошо ийгилик го деп ойлойм да. Ошо Кудайга шүгүр, мен өзүм тандаган кесиптен жаңылган жокмун деп эсептейм. Кино деп калдык. Азыркы учурда сиз ошол кино тармагында билим алат экенсиз. Анан ошол келечектеги бир чоң, жакшы бир режиссер катары ошол тармак менен кетесизби же жеке ишкерлик менен кетесизби? Колдон келсе экөөнү тең ала кеткенге аракет кылам да, бирдейчи. Ошондой. Демек, кино тармагында мен азыр сизди элестетип атам, ушундай бир Кыргыздын тарыхый тасмаларын тартабы деп. Себеби сиз өзүңүз ушундай бир Кыргыздын уюткулуу, жакшы бир образдарын чагылдырып, анан формаларды тигип, кайыштар менен, оймолор менен, анан бир өзгөчө кино тартабы депчи. Туура таптыңыз. Мен да ошо өзүм ушундайга жакыныракмын да, мындай нукура этностилге, анан тарых, Кыргыздын тарыхын чагылдырып, исторический кино тарткым келет да.
бирок азыр бюджет ага жол бербейт, бирок кийин балким чоң кинолордо иштеп калабыз. Келечекте. Буйруса. Келечекте сөз түрдө сиз айткандай ушундай бир кыргыздын этно стили деп койдук, деп этно жөнүндө сөз кылып калдык да. Анан азыркы жаштар чындыгын айтканда ушундай бир аксессуарларга кызыгабы? Ооба, кызыгат. Көбүнчө айымдар кызыгат да, анан мырзалар көбүнчө оймосу жок эле, скромныйраак эле, кара жөнөкөй эле бир оймосу жок эле мындай эле бир капчыктарды бериңиз дейби? Эмблеманы басабыз, обязательно ал басылат да по альбому. Ошо көбүнчө мырзалардын көбүнчө ушу оймосу жок эле деп айтат да. Оймосу менен көтөрүп. Негизинен ушундай эле сумкалар, капчыктарбы же дагы башка аксессуарлар барбы? Көйнөктөрдү же болбосо. Жок, азырынча ушулар эле. Кийин келечекте буюрса көйнөк, балким доспехи деп коет го. Эме илгерки батырлар кийинип жүргөнчү, ошол сыяктууларды жасайбызбы деген ойдо жүрөбүз да азыр. Азыркы тапта командаңызда канча адам иштейт, деги эле же ушунун баарын өзүңүз жалгыз жетишесизби? Жасаганы. Азыр команда жок, ошо байкем, иним үчөөбүз иштейбиз. Ошон Демек, өзүңүздөрдүн эле үй бүлөңүз менен жеке ишкерлик кылып келесиз, колдоп келишет. Анан мага кызык болуп атат. Эми ушундай бир сонун сумкалар, капчыктар турат да. Анан биздин көрөрмандарга да кызык болуп калышы керек. Себеби көрүп атат болуш керек. Ушундай бир сонун түстөгү, сонун биздин белектер, муну белекке да берсек болот экен, анан жаныбызга дагы дайыма колдонуп жүрсөк болот экен. Анан мисалы эле ушул менин колумда турган айымдардын сумкасы канча сом турат эми ушул турушу? Алдыгы сумка 1800-900 турат. 2000 сомго чейин, Ооба. Демек, ордугуна, чоңдугуна жараша да. Бул кол капчыктарчы, эгерде сыр 900 болбосо? турат. 900 сомдон, Демек, 1000 сом, 2000 сомго чейин. Биздики башкаларга салыштырмалуу кичине арзаныраак да ушу. Себеби эмнеде ошол арзан болгонунун себеби? Эми тегеректи көрүп чөнтөгүнө жараша аласың да. Жөн эле 2-3 эсе кошол эле потолокто бергенде эле болбойт го. Кийин балким андай кылабыз да. Биздин кардарларыбыздын дагы чөнтөгүнө жеңилирээк болуш үчүн, Анан ушул ишти баштап атканда сизди кимдер колдоду эле бакы? Ишкерлик кылуу дагы оңой эмес, чынын айтканда. Себеби башында бакы ойлоносуң, баштасам ишим жүрүшөбү, жүрүшпөйбү, кандай болот, кандай бир кызыктуу окуялар болду эле. Ушул ишти баштап атканда негизинен эле. Баштап атканда албетте үйдөгүлөр колдойт дегендей. Үй бүлөңүз менен кеңешкенсиз, үй бүлөңүзгө айткансыз, баштап атканда? Айтканды билбейм, бирок Инстаграмды ачкам да, ошондо Инстаграм жаңы чыгып келатканда 2016 беле ошондо окуум жаңы бүткөн кез болчу ушуну. Анан Инстаграмды ачып, ушу Инстаграм менен иштеп көрөйүн деп баштагам да ошо. Анан азыркы Инстаграм ошол кезден бери эле ошо менен эле колдонуп келатам. Демек, ошол интернет дүкөндү ачуу менен биргеликте кардараларды тапкансыз, Ооба. Эгерде мен чет өлкөдө туруп сизге заказ берсем, буйрутма берсем, сиз 10 күн ичинде даярдап деп сурансам, ал адам тааныбасаңыз онлайн түрүндө кабыл аласызбы буйрутмаларды? Кандай тартипте, мисалы үчүн ошол чет өлкөлөргө жөнөтүп ийесиз? Чет өлкөгө виза картага жарым басым салышат, акчасынчы. Анан бүткөн кезде чет өлкөдө болсо, ошо бүткөн кезде кайра толук басым салгандан кийин мен жөнөтөм да. Көбүнчө биздин оймой чиймелерге чет өлкөлүктөр аябай кызыгат. Ооба. Демек, сөзүңүзгө караганда, ошол чет өлкөдөн дагы буйрутма кылып жаткан биздин мындайча айтканда кардарларыбыз жок эмес, Бар. Кайсыл аймактардан көбүрөөк, мисалы? Москвадан? Россиядан, көбүнчө Россиядан да. Ошо Индонезиядан болгон. Ошо анан мындай чет өлкөдөгү туугандарыма берет элем, Италияга берет элем дегендей, салып ийет дегендер бар. Бияктан эле заказ берипчи. Чоң рахмат дейли Темирлан мырза. Эң негизгиси ушундай бир кыргыздын уникалдуу болгон баалуулуктарын жеткирип, жаш болсоңуз дагы ишкерлик кылып жүрөсүз. Таң эрте келип, ушундай эмгектериңиз менен бөлүшүп, жакшы ийгиликтерди жаратып жатканыңызга биз абдан кубанычтабыз. Кардарларыңыз көп болсун, ийгилик жарата бериңиз. Анан сизге таң эрте эркин микрофон берели, жалпы биздин журттарыбызга, жалпы келген биздин көрүп жаткан меймандарыбызга бир каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Каалоо тилек, эң биринчиден тынчтык каалайм.
ар бир үй бүлөгө бакыт, ден соолук табууга. Ошо биздин кандайча айтсам, эмгектерибизди баалап алып туруңуздар, бышык дегендей. Небереңизге чейин жетет. Чоң рахмат дейли. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болдуңуз. Алдыда койгон максаттарыңызга жете бериңиз дейли.